Assalamu alaikum, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Биз бүгүн өзүбүздүн телефонубуздан видеолорду кантип монтаж кылабыз, ошону көрсөтүп бермекчибиз. Кыска жана нуска. Бул биринчи Play Marketке киребиз. Play Marketте InShot скачать деп жазсак, дароо эле бул программа чыгып берет. Видео редактор дейт, InShot деген приложение 34 мегабайт экен, 5 миллиондон ашык кирлер калтырылган, эң жакшы деп бааланган, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Биз муну көчүрүп алабыз. Бул тиркеме көчүп бүттү, азыр установка болуп атат. Көчүп бүтүп, биздин телефонубузга программа курулуп бүттү, установка болду. Андан кийин бул жерден открыть дегенди басабыз. Биз бул приложениянын тиркемени көчүрүп алгандан кийин бизге мындай бөлүм чыкты, открытты басканда. Андан кийин видео дегенди басат экенбиз. Видео монтаж кыла турган болсок, биздин бул жердеги видеолорду көрөбүз. Мисалы, бул акыркы видеону ачып көрө турган болсок, муну каалагандай кылып жылдырып, мисалы, кайсыл жеринен кесебиз, кайсыл жерин кааласак кесебиз. Мисалы, кессек болот экен, обрезать дейт, мындай кылып кыскартып алсак болот экен. Андан кийин бул жерге музыка койсок болот экен. Үнүбүздү запись кылсак болот экен. Мына песни деген жерден өзүбүздүн телефонубузда болгон же болбосо бул жакта болгон видеолордон моя музыка дейт. Булардан койсок болот экен. Мынакей. Бул музыканы кармап туруп, каягынан кааласак коебуз. Же болбосо кайрадан башына коюп туруп, мисалы, үнүбүздү жаздырсак болот. Мен бул жерге сүйлөп жаздырып атам деген сыяктуу. Муну жаздырып бүткөндөн кийин муну басып коебуз. Мына карасаңыздар, музыка койдук, видео койдук, үн жаздырдык. Булардан тышкары дагы эмне кылсак болот? Буларды койгондон кийин өзүбүз каалагандай бул жерден бир топ бир монтаждарды кылсак болот экен. Биз да буларды сиздер менен бирге чогуу үйрөнүүнүн аракетин көрүп атабыз. Бул жерден плюсту кошуп, дагы видеолорду же болбосо дагы башка бир нерселерди кошсок болот экен. Мисалы, фото кошсок, видео кошсок болот экен. Ошол эле жерден дагы ошол видеобузду кошуп койсок болот экен. Переходторду жасасак болот экен. Ооба, өтө мындай бир жакшы, ыңгайлуу приложение экен. Бирок биз бул жерден эң негизгиси эмнени көрсөтөлү дегенбиз. Бизге видеону жасап бүткөндөн кийин байкаган болсоңуздар, бул жерде InShot деген реклама, өзү жазуусу ошолда чыгып калат экен. Биз ошол InShot деген рекламаны кандай кылып алып салсак болот? Ушуну басабыз. Басканда свободно дейт, бесплатно снять деген жазуу бар экен. Же болбосо бул жерде удаление неустранимым деген бар экен. Почти $3 дейт. Ошону сатып алсак болот экен. Же болбосо биз свободно деген, бесплатно снять дегенди бассак, бизге мындай болуп бир 5 секундалык реклама чыгат. Бул рекламаны көргөндөн кийин карасаңыздар, бул жердеги InShot деген белги жок болуп кетти. Эгерде сиз кааласаңыз, ошол видеоңузду монтаж кылып аткан кезде бир аз интернетиңиз болгон болсо, ошол 5 секундалык рекламаны көрүп койсоңуз, муну алып коюуга мүмкүнчүлүк бар экен. Же болбосо программаны толугу менен сатып алышыңыз керек экен. Болду дейли, биз өзүбүздүн видеолорубузду мына жасап бүткөн болдук. Эми жасап бүткөндөн кийин муну сохранить дегенди басабыз. Сохранить десек, кандай сапатта сактайбыз, бизге ошону көрсөтүп атат. Жогорку сапатта 1080 менен сактай турган болсок, биздин видео 112 мегабайт болот экен. 720 болсо 50 мегабайт, 640 болсо 40 мегабайт экен. Биз
негизинен көбүнчө YouTube'га видеолорду даярдаганда бизге 720 деле жеткиликтүү болот. Дагы бизге бир 5 секундалык рекламаны сунуштады. Рекламаны өчүрүп койгондон кийин бизге видеобуз сакталууга кетти. Мына конвертация видео дейт, 16-17% болду. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, бул программада биз негизи видео жасоону эмес, дагы көбүрөөк ушул рекламаны алып салууну көрсөтөлү дегенбиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.